Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөгү толгон токой бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюп, жарандардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирден бир жолу бул санариптештирүү. Технология өнүккөн заманда маалымат алуу же доктурга көрүнүү үчүн узун кезектерге туруп күтүүнүн зарылчылыгы жок. Анын баары тиешелүү гаджеттер аркылуу эле жасала турган жеңил иштерге айланган. Өлкө дал ушундай багыт алганына 4 жылдай болуп калды. Мамлекеттик башкаруудагы санариптештирүү иштери алгылыктуу жүрүүдө, толугу менен электрондук документ жүгүртүүгө өттүк. Көптөгөн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр, түрдүү справкаларды, документтерди берүү, каттоо жана башкалар санарип форматка өттү. Ал арада бажы кызматында алымдардан түшүп жаткан ар бир тыйынга, көзөмөл өткөрмө пункттарынан өтүп жаткан оор жүк ташуучу унааларга онлайн көз салып отурушат. Мекеме биринчилерден болуп санариптештирүүнү колго алган. Буга убагында тармактагы коррупциялык көрүнүштөр, сол чөнтөктөргө солонуп кетип жаткан каражаттарда негиз болду. Бажы кызматы былтыртан тарта смарт бажы системасын киргизүүнү колго алды. Ага ылайык тармактагы кызмат көрсөтүүлөр автоматташтырылууда. Мурда өткөн кеткен унаалар журналга жазылса, азыр компьютерге түшүп, ага борбордук аппараттан көз салып турушат. Мамлекеттик органдар өткөрмө пунктта баягы эскиче журналдар, регистрация дегендей кадамдарды жокко чыгарып, биздин мамлекеттик бажы кызматынын маалымат системасында иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүп бердик. Өздөрүнө личный кабинет аркылуу кирип, өздөрүнүн чечимин баягы электрондук колтамга менен бекитүү менен ошол процесстерди тездетүүгө, жөнөкөйлөтүүгө жетишкен бир чоң иш-чара. Ошону азыркы күндө Достукта пилоттук түрдө ишке киргиздик. Өзүнүн жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөтүп жатат. Учурда дегеле бардык мамлекеттик мекемелер санарипке өтүүдө. Жок дегенде документ айлантуу электрондук форматта. Ар бир мекеменин маалыматтык тутумун, мамлекеттик кызматтардын баарынын башын кошкон түндүк электрондук порталына интеграциялоо боюнча иштери жигердүү жүрүүдө. Она работает очень активно. На сегодняшний день мы имеем... Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн түндүк порталы абдан жигердүү иштеп жатат. Тиешелүү тиркемени 1 миллион 200 миңдей киши өзүнө көчүрүп алган. Анда негизинен 5 санарип маалыматты алууга болот. Булар каттоого туруу, паспорт алуу, никени каттоо, туулгандыгы тууралуу, күбөлүк жана ажырашуу боюнча маалымат. Жакында пенсионердин китепчеси деген жаңы кызмат киргизүү алдында турабыз. Аны менен катар жарандардын санарип баракчасы түптөлөт. Ал жерде ар бир адам өзүнө тиешелүү болгон маалыматтарды ала алышат. Быйыл жайында министрлер кабинети Кыргызстан башка көптөгөн өлкөлөр сыяктуу эле мамлекеттик тейлөө кызматтарын санариптештирүү багытында ишти күчөтөөрүн белгилеген. Негизги максат жарандардын түйшүгүн жеңилдетип, элди тейлеген тиешелүү процедураларды оңой жана ыңгайлуу кылуу. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.